Фото сүрөтчү Шайлообек Жекшенбаевди соңку жылдары экологиялык көйгөйлөр түйшөлтүп келет. Атайын уюштурулган көргөзмөгө анын 6 ай ичинде тартылган 110 эмгеги коюлду. Алар Бишкектин булганган абасын таасын көрсөтүп турат. Менин ичимдеги ойлорум, переживанияларым ушу сүрөттүн ичинде бар. Анан кийин мен болсо мындай цифровой фотография мен иштебейм да. Аналог, себеби пленка бул биоматериал болот, и пленкада кишинин жана художниктин тартып аткан художниктин атмосферасы, ою ушул жака дагы экинчи фон менен көрүнбөсө дагы ичине жашап калат да. Ошол себептен мен только пленкага эле тартам. Көк түтүн көйгөйү коомчулуктун көңүлүн эми гана буруп жаткан жок. Соңку жылдары Бишкекте зыяндуу заттардын абадагы өлчөмү кескин көбөйгөн учурлар байма-бай катталып келатат. Акыркы суткада кээ бир булгоочу заттар, мисалы үчүн күкүрт кошкучкылы, азот кошкучкылы, формальдегид жана катуу бөлүкчөлөр, PM10, PM2,5 деген бөлүкчөлөр дээрлик бардыгы нормативден жогору болду. 3,5 эсеге чейин жогору болду. Жана PM2,5 катуу бөлүкчөлөрү 10 эсеге чейин жогору болгону байкалган. Хроникалык оорулары болгон адамдарга, аларга өтө зыяндуу дегенди билдирет. Город Бишкек, 17 января. Адистер көйгөйдүн пайда болушунун бир нече себептерин айтып келишет. Машиналардын көпчүлүгүндө жана катализаторлор жоктугуна байланыштуу. Алар жанагы уулуу заттарды түздөн түз чыгарып, абаны булгап атышат. Жаңы конуштар бүгүнкү күндө жалаң көмүр менен жагып, көмүрдөн тышкары резина жаккандар да болуп атат, швея отходдорун жаккандар да болуп атат. Ошонун жыйынтыгында ушундай түтүн чыгып атат. Анан үчүнчүдөн бул ТЭЦтин дагы өзүнүн салымы бар. Түтүн менен Бишкек шаары кандай күрөшөт, кандай иш-чараларды жүргүзөт, ошонун баары камтылган биздин программада. Буйруса жакынкы арада мэр кол коет, Бишкекте ушул мусорду кайра иштетүүчү завод курулат. Мэриянын эсебинен 1 миллиард сомго 120 автобус келип атат. Эл аралык өнөктөштөр менен ушул 370ке жакын автобус газ менен жана электро менен жүргөн автобустар алынат быйыл. Бишкектин ышка чулганганын көпчүлүк өмүрдөн көрүп жатат. Конуш тургундарына үйдү газ менен жылытууга кеңеш берилүүдө. Бирок анын баасына байланыштуу маселе бар. Көмүр жагып атабыз, аба булганса дагы эмне кылабыз эми? Күн суук. Мына азыр 20 градус, 18 градус кечинде болуп атат. Ушинтип эле жагып тирилик кылып атабыз. Эми газ болгондо сонун болмок. Газ абада булганбай деди, печкебиз дагы анча жакпай болчубуз да, газ менен колдонумчу. Бирок эми газ жок, ошо газ кымбат. Бишкек 16-17 январь күндөрүдө абанын булгануусун өлчөгөн IQ Air порталындагы антирейтингдин сап башына чыкты. Калыгул Асанбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.